Касым Тыныстанов атындагы Скөл мамлекеттик университетинин эмгек жамаатын жана ошондой эле жетекчиси Аскар Асаназовичке да чоң ыраазычылык билдиребиз агай. Азыркы учурда урматтуулар, мынакей арабызда мен жогоруда белгилеп кеткендей, ушул айыл өкмөттө иштеген кызматкерлер жана ошондой эле ата-энелер, мектептин жетекчилери, анын ичинен көп жыл иштеген жана ошондой эле колледждин эмгек жамааты менен биргеликте бүгүн бир жакшы ой бөлүшкөн турабыз. Мынакей ушул сөздү узартпай, мен ойлойм, бул алтын убакытты жөн кетирбей, Гапыр агайыбыздын жакшы көп ой бөлүшүп алсак, суроо жоопторду жакшы кат түрүндө берип, бир өзүбүзгө керек көйгөйүбүздө жүргөн суроолор бүгүндө айтайын. Ушул мектеп, ата-эне жана окуучу бул үч бурчтуктун өзүнүн мыйзамы экен. Ушул үч бурчтук үзүлүп кетсе, биз ойлогон ой максаттарга жетпейт экенбиз. Андыктан ушул өзүнүн түшүмүн берген, эмгек жолунда далилдеп, бир эмес канча ирет далилдеп келген өзүнүн энелер мектеби автордук программасы менен бүт республикага азыркы учурда учурдун көйгөйү болуп келген көйгөйлөрдүн баарын чечүү жолдорун көрсөтүп келген Гапыр агайыбыздын бир жакшы жол ыкмаларын биз колдойбуз, тилектешпиз. Биргеликте дагы да болсо Кудай буйрса иштеше беребиз. Сүйүнөрлүк иш, мынакей эл мугалими Саякбаева Турар эжекебиз да отурат bizde. Эжекебиздин дагы эмгектери абдан көп, андыктан эл мугалими, эмгек сиңирген мугалимдер Кудай буйрса ушул дайыма улуу сөздөрүн айтып, алтындай болгон биздин ушул күндөрдө бир ой бөлүшүп, бизге акыл насааттарын бөлүшкөн биз үчүн бул эң бактылуулуктун күндөрүнүн бири. Убакытты көп албайын, андыктан бүгүнкү күнүбүздү Кудай буйруптур. Дагы бир ирет Гапыр агай сизге чоң рахмат. Жөн келбей шакирттериңизди, мыкты эжеке уул кыздарыңызды ээрчитип, аларды үйрөтүп жүргөнүңүз дагы биз үчүн сабак. Андыктан көлдүн мугалимдери, көлдүн мыкты ата-энелери биз ойлойбуз ушул сиздин ыкмалар менен бир тилектеш болуп иштерди алып бара беребиз деп. Анда эмесе бүгүнкү күнүбүз жакшы болсун, ойлогон ой максатыбызга жетип, ушул жакшы аудиторияда көптөгөн жолдорду, ыкмаларды биргеликте сүйлөшүп, чечишип алалы. Рахмат. Биз андичилерди мындан 2000 километр аралыктан Маликабайга барып келген болсоңуздар керек эле. Ушул сиздердин чакырууңуздар менен ушул областта билим берүү борбору, андичилерибиздин ушул жактагы дагы эжеке шакирттерибиз, мына Камарайга башлаган дагы ушул иш кылуучулар максат сиздердин чакырууңуздар менен келип отурабыз. Сиздердин алдыңыздарда өтө алыстан бир кечке такси менен Ошко келебиз, Ошкодон самолетто учуп Бишкекке келебиз, Бишкектен кечке бул жака келебиз. Бирок мен ойлойм, мынакей арзык да сиздердин адамдар менен жолугушуу, урматтуу катышуучулар, ушу мен сиздердин алдыңыздарда чыгып сүйлөп атып, мен дереке нерсеге токтолуптур, анан негизги темага өтөйүн. Мен ушунча алыстан келсем, чакырылып, эл эмгектери жөнүндө, акыл эмгегинин маданияты жөнүндө эгерде айтсам, бул демек это не значит, что мен кыйын күчтүү нерселерди окутуп коем дегенден Кудай сактасын, мактануудан Кудай сактасын. Керек болсо биз бир чек арадагы Баткендеги, Бейгектеги, Тажикстан менен границада турган жердебиз. Мен учурдан пайдаланып, кыйын күндөр былтыр оор акыбалда Ысык көлдүн эли, анын ичинде жети турган бизге чек арада жабыр тарткандарга материалдык дагы, моралдык дагы жардамды жөнөтүп турдуңуздар. Эчен КамАЗ, Кова машиналар сиздерден азык-түлүк, кийимдер барды. Ошол үчүн ошол жакты Лейгектин, Баткендин элинин атынан сиздерге бир ошол үчүн терең ыраазычылык рахматымды айтып Кыргызстанда, Баткенде дагы жер жүзүндө ошондой окуялар болбосун. Кудай тез эле бир адамдар бири-бирини мамлекеттер түшүнгөн, кечирген, ынтымактуу жылдар келсин
берсин деп Кудайдан тилейм. Эми мына жанагыны мен айтып жатып, бир келгенден максат bir nesini aytıp, okutup, kıyınsın işemez, Allah'ın Kuday saklasın, var olduğunu, ben canım kıskaşın 47 yıl olsa, onun içinde 25 yılını ben ekspertmen жүргүзүп 3 soruga жооп izledim. Ошол кандай жооп? Ал фундаменталдуу жооп. Ансыз биз анча-мынча чыккан ийгиликтерибиз менен жалпы билимдерибиздин абалыны жакшы деп айта албайбыз. Ошол суроолорго жооп издеп, ошол 3 суроого жооп издеп, үчөөгө арнап алгачкы 3 китебимди жаздым. Ал жөн эле жооп издебестен 25 жыл эксперимент жүргүзүп, үй-бүлөнү үйрөндүм. Атамын, эненин мектепте болгон, мугалимге болгон, баласının sabah dayanışına olan muamelesini öğrendim. İkinci bir cadı okuyucuların ne için okusu gelmeyi kaldığını öğrendim. Ne için okusu gelmeyi? Çıldırın ayaklarında ikinci çoğu mesele rahmat pedagoglar var. Okusu gelmeden bağlarda okutu oturarız. Eğer çıldırın ayaklarında tuğru yok mu? Tuğru olsa şunu bir gazete konuda çıldırın. Til ürünü, IT teknolojiyanın ürünü, bilimge intisar bulman bazıları var. Öpüşlüsü, öte azlıklarında, köpçülüğü kaydiger, başka bilsek. O şoğlu ne için şu sebep olmanı degen ikinci soru. Üçüncü soru. Emler için muhalifler şunca kılık tarbiyat saatlarda ötüyoruz, kıynalı işteyiz. Biro, nege bizim şunca tarbiyat saatlarımız cuk baycadır. Belki bilimlerimiz cuk baycadır. Emnege 11 yıl üniversiteliğimiz Kırgız dilini okuyan bala özün aktar biyografiyasını eski saçıneyen tuğla cazalbayı. Bir betten 20 kat açık vakit. Adam ilk kette okuyan emez. Okuyan emez, okuyan tabiti da, kalıosu da, anın kabıldosu da yok. Kayda kette olar bizim adabiyat sabahlarımızın tasiri. Kayda kette olar bizim tarbiyat saatlarımızın tasiri. Degen soru olur. Sizler tutmasanızlar gerek, biz kapılarına çağırırsak sözünün problemadan çıkartmıyor, başka vakit. Ben hazır, öte çoğun ilgiliklerini ben aytip, sizlere aytip, kol çalıp, birbirimizi maktar çıkıp ketsek var bulun. Biro, daim işki problemalarını taldaştan başlasak benimce tuğra yol olsa gerek. Anam şu uçurdan paydalanıp bulmaklılar, Aslan kaçı oturat ele, üniversitetin rektörü bir işmenen çıktı okşoy. Jana ben sinmalar manigagay kaçı oturat. Ben bu jagaların gelişiminin daha bir sebebi benim ustadım Jarkoros Kalimetov. Ben ayında жүргөн баланы, ay kapır, senin ona yeni mektep ayın degenleri boyunca azal bir tuğlarında kandidatı disertasyanı жазып jakta bakar. Sen öz işinde ilimge kirgizip koydun dep, oşo kişi bana ilmi joopkeşlik, jetekçilik kılgan, oşo kişinin atını, özünü sıylap, elini sıylaptарын men akıtı kongrol, aran bayağı atыстап, oşonça işimlik endara direktorlarının işi öte köp olup, uşu күндөрү таштап туруп жолго чыгып келип отурамын. Ал эми ысык көлдө болсо чоң семинар болуп атат, Прокейжи деген. Ошол жерде дагы 2 күн мен ал жерде söz aytıp doklad okuşup ustadın ulug insan Jarkoros Kalimetov'un hurmatlarına hurmatlar. Oşol insanlarına bazı biraz geç kalıp gelgenimizde men keçirip turayım. Ayımızın ayında vardık. Men ayımızın törölübüzden uyga varıp Kur'an okup ziyaret kılıp geldim. Ayımızın жүргөн baskan adamlarını görüp geldim. Uşul adamların şarapatı duhu beni sizlerle tartıp durar. Yani canarı ben demek ayta turgan sözlerimin bardığını hazır yapmalar ruhsat verseniz de oturup söyleyeyim mi? Ayta turgan sözlerimin bardığını bunday dep kalıp aldılar. Kıyınsın atat, okusu keli atat, yürekli atat demez, oy bölüşüp jatar. Tazriba bölüşüp jatar dep. Men bu jibe geçerine işledim. Asgar
Жаркоз Калиметов ачкан лицейде, Токтогул лицейинде жалпы сыккөлдөр менин үйрөнө турганым өтө көп сиздерден. Биз сиздерден ала тургандарыбыз көп. Бар болгону эгер мен айта турган болсом, ошолордун арасынан эне мектеби автодук программабыз эмне үчүн керек болду, эмне кылдык, кандай натыйжалар болду, ой бөлүшүү катарынан кабыл аласыздар деп ойлойм. Уруксат бериңиздер, мен ордумдан отуруп сөзүмдү улайм. Малик деген бир жакшы заурlarımız бар. Ушул агайды мен өтө сыйлайм. Агай, сиз ушундайга чакырасыз. Бул киши ошол эне мектебине эгер энелерди окутпасак, аталарды окутпасак, качество, сапат деген болбойт экендиги уже аксиома болуп калды. Аны образдуу айтсам, мен түшүнүп бересиң деп атам. Аны мен диалектизм сөзүм көп, мен өткөндөн ары менен ысыкөлгө келгенде колумду эгиз дей берип, эч ким түшүнбөйт, көтөрбөйт. Бул жигит жанымда бар эле, апрагайдын эгиз дегени бийик дегени деди. Анан эми түшүндү, ошондой түшүнбөгөн жер болсо түшүндүрүп отурбайсызбы? А угулушу кандай, эрлан байкарла, ал жак кандай болот? Эми карагыла, образдуу айтсак, урматтуу мугалимдер, аябай зор эмгек кылып атасыңар. Бардыгы чоң эмгек кылып атабыз. Бираз эмгегибиз текке кеткен жокпу? Себеби мындай. Ата эне кызыкпаган, катышпаган, көзөмөлдөгөн билим берүү, соучастник болбогон, партнер болбогон билим берүү, бул түйүжүк капка буğday салуу менен барабар. Кум туура болсо кылчак кылат. Мен кайтып чоң мамлекеттердин тажрыйбасын ушундай сүйлөп атсаңыз, жакшы ой чыкса, кол чалып турат да, анан сүйлөп аткан адамдар, андан дагы албаруучу же бир отурган айтат,